Сузак районунун тургуну Батырени Анара Бакирова жакында эле 100 000 сомдук насыясынан кутулуп, бир ай мурун 50 000 насыя алган. Карантин учурунда насыясын 3 ай төлөй алган эмес. Өкмөттүн ишкерлерге жана кредит алган жарандарга жардамы ушул болчу. Бирок 3 айга жылдыруу чарасы аларга жеңилдик эмес, кыйноо болгонун айтууда. Анткени банктар карызды кечкен жок же үстөк пайызын азайткан жок. Ошого ишенип биз дагы сүйүнүп атабыз. 3 ай болсо дагы процентин төлөп өтпөсө биздин жашообуз сал жакшырат да, эмнеси болсо дагы. Мындай сөздөрүн угуп биз жүрөгүбүз жылып, ишенип атабыз. Ишене турган эле президент болот, азыркы келечектеги президент Кудай кааласа. Кичине жакшы да бизге да бала чакабызды багып кичине. Азыр баары жоктон кыйналып атабыз. Продукты кымбат болуп атат, un кымбат, май кымбат, баары жок кымбат болуп атат. Анан кыйналып жашап атабыз. Процентти жеңилдетип кичине бизге жардам берсе жакшы да. Өкмөттүн мындай демилгеси насыяга күн көргөн карапайым адамдарды кубантып турган чагы. Берилүүчү каражат мамлекеттик ички ресурстардын эсебинен берилет. Өлкө эгемендик алгандан бери карыз алган жарандарды колдоо демилгеси болгон эмес. Мындан улам коомчулукта өкмөттүн мындай жөрөлгөсүн колдоодо. Эл үчүн жакшы болду. Бул эми билинбегени менен азыркы заманда көрүп атасыздар, ар бир үйдө кредит алгандар аябай көп. Көбүнчө мына көп балалуу энелер, көп балалуу үй-бүлөлөр үчүн өтө чоң жардам болду. Президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров 100 000 сомго чейин банктан насыя алгандарга тагыраагы 600 000 үй-бүлөгө жардам берилерин айткан. Алар 3 айдын, декабрдын, январдын жана февралдын үстөк пайызын же негизги сумманын кайсы бир бөлүгүн төлөөдө жеңилдик алышат. Айтымында каржылык булак аныкталып, бул үчүн казнадан 1 миллиард 200 миллион сом жумшалат. 100 000 сомго чейин алган, кредит алган жарандарыбыздын 3 айлык проценттерин жаап берели дедик. Анткени булар өзүңүздөр билесиздер, 1 жылдан бери эле, 2 жылдан бери эле суранып келатпайбы? Даже андан дагы ар жактан бери суранып келатат. Андан сырткары могул март айынан баштап пандемия башталганда ишсиз туруп калышты көбү. Базарлар жабылды, көп бизнестер токтоду. Ошондон бери абдан кыйналып келаткан слойда биздин жарандар. Өлкөдө банктардан насыя алып, бирок кайтарып бере албай калган жарандардын маселеси олуттуу социалдык көйгөйлөрдүн бирине айланды. Өзгөчө пандемияда ишканалар жабылып, ири шаарларда чектөөлөр киргизилгенде банкка карызын төлөй албай калгандар нааразычылыгын билдирип чыгышкан. Улуттук статистика комитетинин ушул жылдын алгачкы 6 айына карата берген маалыматына караганда, жыл башынан бери 143 000ден ашык киши чакан насыя берүүчү уюмдардан 7 миллиард сомго жакын насыя алган. Бул ушул жылдын 1 кварталында насыя алгандар тууралуу маалымат. Ал эми алардын жалпы саны боюнча так эсеп жок. Өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу насыя алгандар 7,6%. Ал эми берилген акчанын суммасы 11,4% көбөйгөн. Кардарлар насыянын 31,1%ын айыл чарба багытына, 26,1%ын керектөөчүлүк муктаждыктарына, 11,7%ын соода сатыкка деп алышкан. Насыяны убагында кайтаруу 87,9%ды түзүп, былтыркы жылдын 6 айына салыштырмалуу азайып кеткен. Аталган жеңилдикти колдоо үчүн Улуттук банк насыя алган жарандардын тизмеси боюнча маалыматтарды чогултат. Насыя алуучу банкка келгенде финансылык жөнгө салуучу өкүл коммерциялык банктар менен ишти жүргүзөт. Жарандар арыздарын беришкенде коммерциялык банктар аларды Улуттук банктын кароосуна жөнөтөт. Карыз алгандардын насыя пайызын төлөө алдыдагы күндөр ишке ашаары пландалууда. Гүлбисара Оразалиева, Шерзат Агамбердиев, 7 канал, Жалал Абад.